Өзгөн районуна караштуу Куршап айыл өкмөтүндө сугат суу тартуу ишин март айында баштоо пландалган. Бирок кырдаалга байланыштуу иш 2 айга токтогон. Учурда сугат суу каналын куруу жанданды. Каналды куруу бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып 35 миллион 901 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Суу барбай калган эң акыркы жагындагы 360 гектар жерге суу барат да, ушул эмеден. Азыр мына өзүңүздөр көрүп аткан жерде мына Мырза Куршап каналынан атайын суу бөлүкчүлөр бурулуп атат. Бул протяженности дагы 1,5 километр болот. Бул жерден дагы элге дагы жалпы баягы элдин бүлүшүнө аренда фонд жерлерине суу барат. Мурдагы акыбалында суунун барышы 5 саатта жетсе, эң аягына. Бүгүнкү убактарда 1 саатка жетпей, ушунун негизинде суу жетип, убагында суулар менен уже башталып калды. Өзгөн районунда сугат суу 4 дарыядан келет: Зергер, Жазы, Кара дарыя жана Куршап. Бул каналдын курулушу аяктаса 350 гектар аянттагы талаага суу жетет. Район боюнча калкты сугат суу менен камсыздоо өткөн жылы 60%га жакшырган. Быйыл бул көрсөткүчтү 83%га чыгарууга аракет көрүлүүдө. Бизде мисалы үчүн Араван, башка айыл өкмөттөргө караганда бизде районубузда суу менен мындай суунун жетиштүү да. Суу менен биз обеспечение болгонбуз. Биздин райондо сугат суудан эч кандай тартыш болбойт. Ал эми сугат суу боюнча дагы мына өзүңүздөр билесиздер, бизде азыр 83% деп биз белгилеп атабыз. Учурда 15ке жакын куруучу эмгектенип жатат. Курулган канал сууну ченеми менен бөлүп чыгарууга шартталган. Мында сугат суу керектүү учурда өлчөм менен кое берилет. Өлкө боюнча 2 жылда 1364 гектар жаңы сугат суу жери өздөштүрүлгөн. Ошондой эле 3,5 гектар аянтта сугат суу маселеси чечилген. Былтыркы жылы биздин жасаган жумушубуз 3 километр 400 метр каналыбызды бетондоттук, 4 көпүрөнү бүтүрүп алдык. Азыркы мезгилде биз өзүнүн мына внутрихоз ички арыктарыбыздагы суу бөлүштүрмөлөрдү жасатып атышты. Ошол Гүлистан участкасында дыйкандарыбыз келип инженерге айтат, мага мынанча гектарга суу керек дейт. Ошонун немесинде карап туруп сууну бөлүп беребиз. Ирригацияны өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы 2026 жылга чейин 3 этап менен ишке ашырылат. Анын алкагында 31 суу чарба объектиси пайдаланууга берилет. Ошондой эле 27 000 гектар жаңы сугат жери өздөштүрүлүп, 46 000 гектар аянтка суу жеткирүү жакшырат. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.